Кыргызстан октябрь айындагы окуядан улам саясий кризиске кептелген чагы. Ал эми коңшу өлкөлөр ачык айтпаса да биздеги башламандыктан улам ички жана тышкы мамилелерди токтото баштаганы байкалууда. Мисалга башламандык уланып жаткан күндөрдө Орусия каржылык колдоону саясий кырдаал турташканга чейин токтотконун кабарлаган. Бул өлкө үчүн чоң таасирин тийгизет. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстан өнөктөш өлкөлөр жана эл аралык уюмдар менен сүйлөшүү жүргүзүп, алардан жардам сурап жатат. Бул туурасында Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жар салып, бюджеттеги тартыштыкты жоюуга жардам суралып жатканын билдирди. Биз эми ар тараптуу, эки тараптуу, көп тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Азыр эми чындыгында айтыш керек, пандемия, коронавирустан кийин, адан кийин анын үстүнө мына шайлоодон кийинки кыска мөөнөттүү болсо да саясий кризистен кийин социалдык экономикалык акыбал оңой эмес. Ошондуктан Тышкы иштер министрлиги, мен өзүм Тышкы иштер министри катары бардык өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атам. Анын ичинде стратегиялык өнөктөштөрүбүз бул бөлүмдөгүч Орусия Федерациясы, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркия, Америка Кошмо Штаттары менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анын сыртында Евро биримдигинин мамлекеттерде негизги донорлорубуз болгон Германия менен жана башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мына кече эле Улуу Британиянын элчиси менен сүйлөштүм, Германиянын элчиси менен сүйлөштүм. Анан эми чындыгын айтыш керек, азыр дүйнөлүк коомчулук бардыгы эле Кыргызстандагы шайлоодон кийинки саясий окуядан кийинки кырдаалга өзгөчө кунт коюп көңүл менен карап турушат. Көптөгөн суроолор болуп атат. Ал суроолордун бардыгына жооп берип атабыз. Бирок мен айтайын, азыр ошол бир проекттерди токтотуу боюнча кандайдыр бир расмий биз кагаз ала элекпиз. Бирок учурда коомчулукта азыр дүйнө Кыргызстандагы шайлоодон кийинки саясий окуядан соң түзүлгөн кырдаалга байланыштуу өнөктөштөр бизге жардамга кол сунабы деген суроолор коюлууда. Ал эми бул суроого Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов бүгүнкү күндө Кыргызстанда толугу менен баары тааныган мыйзамдуу бийлик жок. Мындан улам тышкы мамлекеттер бизге жардам берүүдөн кооптонуп, азырынча баш тартып жатканына токтолду. Тагыраагы Аскар Бешимов учурда Кыргызстанга дүйнө коомчулугу сырттан көз салып, качан мыйзамдуу нукка түшөт деп күтүүдө дейт. Андыктан Бешимов биз качан гана бир мыйзамдуу талаага жана саясайдын бир пикириге келип, бийлигибизди дүйнө жүзү тааныган учурда гана жардам жөнүндө сөз кылууга болоорун белгиледи. Бүгүн акыркы күндөрү Тышкы иштер министрлиги биздин эл аралык уюмдарга жана өнөктөш өлкөлөргө кайрылуу менен жардам берүү боюнча баарына түшүнүктүү, бизде бюджетте чоң дефицит болуп атат. Бирок бул жерде алардын көбү азыр пауза алып, бизге жардам берүүдөн азырынча баш тартып атышат. Ал деле түшүнүктүү. Биринчиден биздин саясий кырдаал бүгүнкү учурда бир туруп ташып, бир өзүнүн мыйзамдуулук негизине түшө элек. Ошон үчүн чет өлкөдө дагы түшүнбөй атышат бизде эмне болуп атканын. Чет өлкөдө эл аралык уюмдардын арасында алар гана эмес, биз өзүбүз түшүнбөй атабыз эмне болуп атканын. Бүгүнкү учурда бизде Кыргызстанда толугу менен баары тааныган мыйзамдуу жолунда болгон бийлик жок. Ошон үчүн кимге кандай финансы жардам бериштин дагы алардан дагы түшүнбөй жатышат. Ошол эле учурда астыбызда чоң шайлоолор болот. Ошо шайлоонун ичинде бул бир күчтөргө жардам берип, ушу шайлоо негизинде тыштын жардамы бул дагы бир ушу шайлоого астына утушуна көмөк болобу деген дагы ой туулат. Экинчиден бул чоң нерсе. Дүйнө жүзүндө бекер акча жок. Кандай болбосун, грант болобу, кредит болобу, ал сөзсүз түрдө бир милдеттенмелер менен коштолот. Ошонун негизинде. Ошо милдеттенмелерди ким менен сүйлөш керек? Ким анын мойнуна алат? Эртең ошо шайлоодон алар чыгышабы, утушабы, жокпу деп, ошон үчүн азыр бардыгы баш тартып атышат. Неге дегенде ким менен сүйлөшүү, ким мыйзамдуу бийлик деген бүгүнкү учурда түшүнүк жок. Ал эми өлкөдөгү эл аралык мамилелер боюнча серепчилер болсо, Кыргызстан укуктук талаага келе электигине байланыштуу өнөктөштөр бизди жактырбай жаткандыгы чындык дешет. Бирок серепчилер бул жагдайды тышкы өнөктөштөр Кыргызстанга арада достук мамилени токтотту дегендин белгиси катары кароо тура эмес экенин айтып, убактылуу көрүнүш катары баалашууда. Анткени серепчилер Кыргызстанда абал турукташканда тышкы өнөктөштөрүбүз мамилени кайрадан улантат деген ишеничи бар. Кыргызстанда болуп жаткан кырдаалды биздин сырткы өнөктөштөрүбүз, досторубуз байкап турат, эмне болуп жатканын, бул жердеги саясий күрөштү дагы байкап жатышат, митингдерди, ушул мансапка талашууну албетте аны жактырбай жатышат. Бирок ал эч кандай Кыргызстанга алар каршы же Кыргызстан менен достугун токтоттуу дегендин белгиси эмес.
алар азыр ушул байкоочу бир убактылуу ушундай позицияны карманып турушат. Бирок ошол убакытта Кыргызстанда жашоо уланып жатат, көйгөйлөр көп болуп атат, экономикалык кризис, мына экинчи толкун башталды. Андан тышкары мына кышкы маселелер дагы, көмүр маселеси дагы болуп атат. Буларды чечиш керек болуп атат. Ошол себептен азыр өкмөт, мына Тышкы иштер министрлиги болгон аракетин кылып жатышат. Кээде колунан келбей турган убадаларды берип жатышат. Мисалы, Орус базасын чоңойтобуз, кеңейтебиз дегенге чейин сөздөр айтып атат. Бирок бардыгы өтпөй атат. Демек, бул жерде азыркы учурда Кыргызстанда ошол турукташтык келгенде, тынчтык келгенде алар болсо өз мамилесин улантат деген ишенич бар. Мындан тышкары эл аралык серепчилер өлкө оор абалга кептелбеш үчүн жаңы бийлик толук өзүнө жоопкерчиликти алып, туура күчтүү кадрларды тандаш керек деп эсептешет. Анткени серепчилердин айтымында бүгүнкү күндө саясий айдыңда кайра-кайра орун албашуулар жана кызмат талашуулар тышкы мамлекеттердин назарын буруп, бизге болгон ишеничин жоготууга алып барууда. Мындан улам алар бул оор абалдан чыгуу үчүн биринчиден тышкы өнөктөштөрүбүздүн ишеничин кайра кайрып келүүдө эсептеп, ал үчүн жаңы бийлик демократиялык реформаларды жасап, туура кадамдар менен иш алып барышы керек деген сунуш беришет. Мисалы, ошол эле Кытай болсо бизге кече карызды кечирди дешти, кечирбептир, эч кандай тизмеде жокпуз кечирген мамлекеттердин арасында. Россия ошо токтотту финансированияны, Европа өлкөлөрү дагы ушундай позицияны карманып атышат. Эми бунун бардыгы ушул шайлоо менен чечилет, же болбосо азыркы мына булар жасап жаткан иштери өзү мындай кандайдыр Кыргызстанга пайдасын алып келсе, же бир кандайдыр демократиялык реформаларды жасаса, же ошол биздин досторубузду ишендире турган кадамдарды жасаса, ошондо мүмкүн алар бизге колун сунушуп жардам беришет. Бирок ага чейин күтүп турабыз. Эми Кыргызстандын ичинде дагы акча бар негизи, Кыргызстандын ичинде дагы инвесторлорду тапса болот. Алар деле Кыргызстан экономикасын өсүшүнө салым кошсо болот. Бирок алар дагы бир кандайдыр азыр күтүү позициясына турат. Анткени азыр мындай турукташтык болбой, Садыр Жапаровдун дагы командасы элдерди ишендирбей, ошол себептен ушундай көйгөйлөр болуп жатат. Ал эми саясий талдоочу Эмил Жураев бул жерде бир нече маселе тургандыгын, биринчиден Кыргызстанга бүгүнкү күндө экономикалык жана социалдык маселелерди чечүүдө шашылыш түрдө жардам керек экенин айтат. Мындан улам Жураев өнөктөштөрүн жардамсыз ишти бүтүрүү кыйын болуп тургандыгын белгилеп, бирок эгерде жардам келбей калган күндө деле өлкөбүз жок болуп кетпейт. Өкүнүчтүүсү карапайым эл кыйналып, оор абалга келип калышыбыз мүмкүн экенин эскертет. Эми бул жерде бир нече маселе турат. Биринчиден, албетте, практикалык жүздө азыр бизге өтө кысталыш, шашылыш түрдө жардам керек. Экономикалык, социалдык маселелерде бизде жардамсыз иш бүтүрүү кыйын болуп турат. Эми албетте, эгер ошол жардамдар баарысы келбей калса, эми мамлекет катары же эл катары биз жок болуп кетпейбиз. Бирок өтө чоң кыйынчылыктар, кыйналган элдин тагдыры орун алып калышы мүмкүн. Бирок бул жерде биз ошол эл аралык биздин өнөктөштөр, партнерлор менен маселеде биз ошолор үчүн ошолордун каалоосунун негизинде легитимдүүлүккө барышыбыз керек, же кандайдыр бир иш аракетке барышыбыз керек деген түшүнүк турбайт бул жерде. Алар өз кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн ошо легитимдүү түрдө башка мамлекеттин бийлиги менен иш алып баруунун аракетинде кыймыл жасап жатышат. Ошол белгиленген жардамдарды, мисалы үчүн, токтото туруу сыяктуу. Алардын кызыкчылыгы бизге эмнеси менен тиешелүү? Бизге ошол жардамдын керектиги, биз ошол жардамга муктаж болуп жаткандыктан жана легитимдүү мыйзам чегинде алып барылган бийликтин ээси катары биздин элибиз, биздин мамлекет деле ошол мыйзам чегине кайра келүү биздин кызыкчылыгыбызда. Ошондой эле Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы дагы өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу билдирүү таратып, анда Кыргызстандагы саясий туруксуздук экономикага чоң сок урганын билдирди. Ошондой эле эл аралык уюмдардын Кыргызстанга ишенимин калыбына келтириш үчүн чечкиндүү аракеттерге барууну сунуш кылды. Биз өлкө үчүн татаал кырдаалга кабатырланып жатабыз. Бул экономика, бизнес жарандар жана мамлекет үчүн өзгөчө оор жыл болду. Пандемия жана саясий туруксуздук өлкөнүн экономикасына чоң сокку урду.
Буга байланыштуу экономиканы турукташтыруу жана өнүктүрүү үчүн 4 негизги нерсеге көңүл буруу зарыл. Чечкиндүү аракеттерге баруу, реформа жүргүзүү, бизнести өнүктүрүш үчүн шарт түзүү, ишкерлерди жана инвесторлорду толук коргоо. Кыргызстандагы 5-6 октябрдагы окуялардан кийин сырткы мамлекеттердин мамилеси суугандай. Айталы, Пакистан билим берүүнүн сапаты төмөн деген себептер менен Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын баарын кара тизмеге киргизди. Ошондой эле Сауд Арабияга, кыргызстандыктарга быйыл кичи ажылыкка барууга уруксаат берилген жок. Мунун баары ачык эле Кыргызстандан баш тартып жатабы деген суроо жаралууда. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Кыргызстандын бюджетинин татыштыгы 35,6 миллиард сомго жетти.